Актер Эмиль Эсеналиев Айтчы YouTube каналына маек берген. Анда алып баруучу актриса Айжан Аденова Эсеналиев менен бир тасмада жубайлардын ролун аткаргандыктан андан алгач тартынып сүрдөнгөндүгүн айткан. Ал эми Эмиль Эсеналиев айрым адамдардын аурасы оор болорун айтып, кесиптеш инилери дагы тартуу алдында сөздөрүн унутуп калбаганга аракет кылып, аябай жаттап келишерин байкагандыгын айткан. Эми актер болгондон кийин бир 3 сөздүн бирөөсүн унутуп калган бул уят деп ойлойм да. Ким жок дегенде өзүң кошуп кет ошол ойдучу. Бул деген эсте калмактуу түшүнүшкө кирчү күн болду да. Бүгүн тумара Түтүсүнө тартуучу топ жана башкы каармандар катышып, келген коноктор жаңы эмгекке жогорку бааларын беришти. Аталган фильм ар бир көрүүчүгө күлкү гана тартуулабастан, сабак алчу терең маанини өзүнө камтыйт. Эсте калган эми бул бир күндүк чоң съемкабыз күйүп кетти. Кайра барып эртеден кечке бир күн тартып келдик. Эң негизгиси мурунку образдарга окшобогон Марс деген мыкты бир жигиттин ролун жараттым. Бул тасмада рэп аткаруучу болом. Жаңы чыгып келаткан, чыгайын деп аткан, аракет кылып аткан. Анан аябай күлкүлүү персонаж да. Эң күлкүлүү моменттер бул актерлук курам өздөрү мындай импровизация жасаганда аябай күлкүлүү болду да. Сүйүнчү кинокомедиясын 17 апрелден баштап бардык кинотеатрлардан көрүңүз.